Саламатсыздарбы достор, Форика биржалык мектебине куш келдиңиздер. Бүгүн биз евро доллар боюнча өзүбүздүн божомолубузду жасап көрүлү жана өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз менен бөлүшөлү. Эми сиз билесиз, евро долларды анализ кылаардан мурун эң биринчи ирет биз индекс долларды карап коюшубуз керек. Кандай кыймыл аракет кылып жатат жана кайсыл тарапты көздөй биздин доллар бара жатат. Достор, мынакей мен азыр бир күнүмдүк таймфреймде жүрөм. Ушул жерден биз көрүп жатабыз, жакшы бир импульс болгон. Андан кийин коррекция кыймыл аракети кандай болуп жатат, ошону бир байкап көрөлү. Достор, менде мындай бир ой жүгүртүү болуп жатат. Графикте ликвидность маселеси бар, ошол жерде да болушу мүмкүн. Мисалы, мынакей ушул жерден ликвидность чогулушу толук ыктымал. Аны биз доллар белгиси менен белгилейбиз дагы. Ушул акыркы толкуну мүмкүн ликвидностьти ушул чөйрөдө жайгашкан ликвидностьти алып түшүшү толук ыктымал. Консолидация чөйрөсү же боковик чөйрөсү пайда болгондо көбүнчө учурларда 3 же 4 толкунга чейин созулушу мүмкүн. Мисалы, мынакей биринчи толкун, андан кийин экинчи толкун, андан кийин үчүнчү толкун. Мүмкүн биз 4-чү толкунду көрүшүбүз толук ыктымал. Анын үчүн биздин ушул жердеги төмөнкү чекит, андан кийинки хай бул хайдан төмөнүрөөк жайгашышы керек. Кийинде 4-чү толкун боло турган болсо, анда ушул лойдон дагы төмөн жайгашуу бул талап болот. Ушундай кырдаал боло турган болсо, анда кийинчерээк кайра жогору көздөй өсүшү толук ыктымал. Ушундай божомол иштей турган болсо, анда биздин евро кандай кыймыл аракет кылат? Мынакей биз көрүп турабыз, сиз билесиз, доллардын жолу кайталайт, бирок карама каршы. Эгерде доллар өсө турган болсо, анда евро төмөндү көздөй түшөт. Мынакей биринчи толкун болду, экинчи толкун болду, үчүнчү толкун болду. Эми ушул жерден мүмкүн 4-чү толкунду көрө турган болсок, анда ошол жердеги лой бул лойдон жогору жайгашысы керек. Андан кийин хай бул хайдан жогору болушу талап болот. Ошондон кийин биз мүмкүн төмөндү көздөй жол алышы мүмкүнбүз. Дагы бир аргументти айта кетейин, достор. Сиз билесиз, ар бир импульс болгондон кийин коррекциялык кыймыл аракет ошол импульстун жарымына чейин барышы мүмкүн. Эми ошол импульстун жарымын карай турган болсок, мынакей орусча айтканда золотая середина деңгээлин биз аныктайлы. 4-чү толкун ошол золотая середина чөйрөсүнө жетип, андан кийин төмөндү көздөй толук кетиши мүмкүн. Ушундай божомол жасап жатам, достор. Эгерде өзүңүздүн ой пикириңиз бар болсо, комментарийге өтүп жазып калтырып кетсеңиз болот. YouTube каналыбыз бар. YouTube каналыбызга Форика биржевая школа, ошол жерге өтүп катталып койсоңуз болот. Жана шапкасын өтсөңүз, ошол жерде Telegram группабыз бар. Шилтемесин колдонуп, биздин группага кошулсаңыз болот. TikTok каналыбыз бар. TikTok каналыбызга дагы өтүп катталып койсоңуз болот. Форика групп же болсо биржевая школа Форика. Анда эмесе бүгүнкүгө божомол евро доллар боюнча ушундай. Эми ушул божомол иштейби, аны бир гана убакыт көргөзөт. Ушул кырдаалды байкап турабыз. Анда эмесе сак саламатта туруңуздар. Эмки көрүшкөнгө чейин.